Саламатсыздарбы, кымбаттуу достор, эже-сиңди курбулар. Жайдын ысык аптабында баардыгыбыз эле жүзүбүз карарып, ысыкта кыйналып жаткандыгыбыз белгилүү. Көпчүлүк дал ушул ысык аптаптын айынан бетинен дак түшүрүп алгандыгы анык дагы, аны кантип кетирүүнүн жолун билбей жаткандар. Ал эми бүгүн биз сиздерге дал ушул бетти агартууга арналган каражатты көрсөтүп беребиз. Бизге бул үчүн эмнелер керек болот? Эң биринчи перекс водороду. Бунун 3% Сөзсүз түрдө дал ушуга маани бериңиздер. Анан лимон. Лимон бул цитрустук өсүмдүк болгон үчүн бетти агартууга абдан чоң натыйжа берет. Ошондой эле ар дайым ушул бетти агартууга жакшы бир колдонулуп жүрөт. Жана ошондой эле глицерин керек болот. Глицерин бетти абдан кургатып, жүздүн терисин кургатып жибербеш үчүн кошулат. Бул кошулманы даярдоо үчүн эмне кылабыз? Алгач мына лимонду бир аз жумшартып, соогун идишке чыгарып алабыз. Лимон цитрустук өсүмдүк катары ушул бетти агартууга абдан сонун натыйжасын берип турат. Ар дайым ушул лимонду бетти дактарды кетирүүгө колдонуп келишкен. Эч кандай зыяны дагы жок. Биз бул жерде бул лимондун согу, мына чыккан согу карап туруп, дал ушул сокту өлчөп алып, сокту биз шприцтин жардамында өлчөп алсак болот. Канча грамм экендигин. Беш миллиграммдан ашыгыраак, бир 6-7 миллиграмм. Дал ушул өлчөмдө биз перекс водородду дагы дал ушул өлчөмдө алабыз. Перекс водородду колдонууда этияттык талап кылынат. Бир аз колдоруңузду жана ошондой эле бул ушул бетти агартууга жакшы натыйжа бергендиктен ар дайым ушул косметикада колдонулуп жүрөт. Бирок жүздөгү мындай этияттап кошулуу талап кылынат. Идишибиз бир аз оозу кичинекейлик кылып атат. Ошон үчүн бир аз болжомолдоп кошуп ала бердик. Глицеринди деле дал ошондой өлчөмдө алабыз. Глицерин бетти болгону ушул аябай терисин катуу мындай кургатып салбаш үчүн гана керек кошулат. Ал эми перекс водород менен лимон бул дал ушул сөз мындай агартууга гана арналат. Лимонду биз колдонууда ар дайым жакшылап маани берүү керек. Жаңысы, мөмөнүн эскирип калбагандыгын маани берүү зарыл. Мына кошулмабыз даяр болуп калды. Бул кошулма эч кандай эскирип дагы кетпейт. Тоник катары бетти ар дайым жумасына бир жолу, 2 жолу эгерде дактарыңыз көбүрөөк болсо, пахтанын жардамы менен жүзүңүздү ушул массаждын катары арчып койсоңуздар, аябай жакшы натыйжа берет. Анан ошондой эле эгерде биз ушул кошулманы көбүрөөк даярдап алып, атайын бир жабык капкагы бар идишке куюп, аны муздаткычка салып койсок дагы 1 айга чейин сактап койсок болот. Жумасына 1 же 2 жолу колдонсоңуздар, жакшы бетти агартуу үчүн абдан сонун натыйжа берет. Ал эми перекс водородду болсо, эсиңиздерден чыгарбаңыздар, жумасына 3-4 жолу же күн сайын колдонууга мүмкүн эмес. Ал бетти күйдүрүп же кандайдыр бир дактарды тескерисинче пайда кылышы мүмкүн. Андыктан жумасына 1 гана же 2 жолу пахтанын негизинде, пахтанын жардамы гана аркылуу арчып
тазалап койсоңуздар, сонун натыйжа берет. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Ар дайым биздин каналга кошулуп, биздин маалыматтарды башкаларга дагы бөлүштүрүүнү унутпаңыздар.